rahmeti Sadır Nurgaçoviç Jabarov. Шаарынын тургундары, келечек ээлери болгон жаштар. Сиздер менен жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Кыйынчылыкты, татаал турмушту жана акыйкатсыз башкарууну жеңебиз деп, элибиз түп көтөрүлө чечкиндүү кадамдарга барган күндөн бери 2 айдан ашык убакыт өтүп баратат. Мен касиеттүү Жалал Абад жергесине мунайчылардын куттуу шаары Кочкор атага сиздердин батаңыздарга ээ болсом, ошондой эле биз менен идеялаштардын, мүдөөлөштөрдүн, тилектештердин катарын көбөйтүү үчүн келдим. Анткени алдыбызга койгон мекенчил мүдөөнү, ыйык жана бийик мүдөөнү жүзөгө ашыруу зарылчылыгы бийик адамдык сапаттарга муктаж. Ошондуктан руханияты бийик мекенчилдерди, жүрөгүндө жалы бар шерлерди, акылга бай интеллектуал досторду издеп келдим. Биз менен идеялаш, тилектеш, өзөктөш болуу деген бул экономикасы очорулуп, белчесинен карызга баткан өлкөбүздү куткаруу үчүн карууну казык кылып ак иштөө милдети турат. Ала тоонун азаттыгы, ак калпак кыргыздын мамлекеттүүлүгү үчүн антка шерге бекем туруу. Жүрөгүндө жалыны бар мекенчилдер, чыныгы эмгекчилдер бириккенде гана биз Кыргызстаныбызды гүлдөгөн бакубат мамлекетке айландырсак болот. Бул үчүн бизде толук мүмкүнчүлүктөр бар. Бар болгону адал иштеп, акыйкат жашап, ак кызмат өтөшүбүз керек. Бул үчүн таза мээнет, калыстык зарыл. Элге үлгү боло тургандай өрнөк калтыруу үчүн таза иштеп, келечекти куруу биздин парызыбыз. Урматтуу Кочкор Ата шаарынын тургундары, сиздердеги ар бир көйгөй, ар бир маселе мен үчүн өгөй эмес. Бардыгы мага тааныш. Ар бириңиздердин жүрөгүңүздөр эмнени каалап турат, жакшы билемин. Эң негизгиси бизге тынчтык керек, ынтымак керек. Көп улуттуу Кыргызстаныбызды ар дайым достук, ынтымак болсун. Элибиздин эгемен турмушу биздин бактыбыз.
Эркин ой жүгүртүп, алдыга чечкиндүү кадам таштап, бакубат турмушта өмүр кечирүүнүн өзүнөн өткөн бакыт жоктур. Нокен районунда алигиче аткарылбай келе жаткан орчундуу иштер бар. Алардын бири калкты таза суу менен камсыз кылуу. Аймакта мунай жана газ чыкканы менен район борборуна алигиче газ алып келинген эмес. Кочкор Ата шаарчасынан Жалал Абад шаарына чейин газ түтүктөр өткөнү менен Нокенге газ бөлүнүп бериле элек. Масы айылында жер участоктары боюнча тийиштүү документтер даярдалып, трансформацияга берилсе да, ушул күнгө чейин бул маселе чечилбей келет. Нокен жана Базар Коргон райондоруна 45 000 гектарга чейинки жер аянтын сугат жерге айландырып, ал жерлерден таза азык-түлүктөр өндүрсөк болот, азык-түлүктөрдү. Кочкор Ата шаарынын инфраструктурасына көңүл бурулуп, элдин күнүмдүк тиричилигине ыңгайлуу шарттарды түзөлүү. Мамлекет инвесторлор менен тыгыз иштешип, жумушчу орундарын түзүп алсак, өз мекенинен узак жүргөн 100 миңдеген жаштарыбызды кайра кайтарабыз. Өсө турган эл эч качан эмгектен чарчабайт. Эмгек гана адамды биримдикке жеткирет, бийиктикке да жеткирет. Андыктан өлкөбүздүн ар бир жараны жумуш орундары менен камсыздалып, ага кам көрүлсө деген тилегим бар. Кыргызстан достукту ыйык деп санаган көп улуттуу өлкө. Кыргыз эли жана ар кыл улуттун ардактуу өкүлдөрү достук менен ынтымак ырыскыны бийик кармап, гүлдөгөн Кыргызстанды курууга аракет жасайлы. Ынтымак жана биригүү менен биз кубаттуу мамлекетти курабыз. Келиңиздер, эзелтен келе жаткан ата-бабабыздын каада салтын, нарк насилин, акылман кептерин акылга түйүп, тынчтык үчүн, достук үчүн келечекке чогуу кадам таштайлы. Кийинки урпактарыбызга кыйын кырдаалды баштан кечирген Кыргызстаныбызды баарылап кубаттуу мамлекетке айланталы. Келечекке кызмат бүгүндөн башталат. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына алдыда 10 январда бир эле президенттик шайлоо эмес, аны менен катар мамлекетте кандай башкаруу болуш керек деген темада суроо менен ошол референдумда өткөнү турат. Ошого кайдыгер карабай катышып бериңиздер. 30 жылдан бери бир гана топтун, же болбосо бир жеке адамдардын кызыкчылыгы үчүн иштеп келген мамлекеттик башкаруу системасын 10 январдан баштап талкалаганы турабыз. Талкалап мына бүгүнкү 21 кылымдын талабына ылайык жеке бир адамдын кызыкчылыгы үчүн же бир топтун кызыкчылыгы үчүн эмес, бүтүндөй мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жана ушу сиздердин жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган баш мыйзамды кабыл алабыз деп турабыз. Мына ошого активдүү катышып бериңиздер. Шайлоого келбей койсоңуздар мейли боло берет, бирок референдумга сөзсүз келип, өз оюңуздарды, пикириңиздерди билдиришиңиздер керек. Анткени биз мындан ары бийлик эл менен эсептешип жашаганды үйрөнүш керек. Биз элдин оюн кандай башкаруу болуш керек экендигин билип алып туруп, ошого жараша анан баш мыйзамды жазалы деп атабыз. Ал баш мыйзам 5-10 жыл сайын өзгөрүлүп турган эмес, керек болсо 50 жыл, 100 жыл бир кылым өзгөрүлбөй, Кыргыз мамлекетинин жалпы элдин пайдасына иштеп турган баш мыйзам болот, Кудай буйрса. Көңүл бурганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Эми суроо жоопко өтсөк. Суроолор барбы? Майлуу суу лампа завод кезинде бул заводдо 4-5 миңден ашуун адам эмгектенген. Жана шаарыбыздын жашоо турмуш тиричилиги заводко тыгыз байланышта болгон. Тилекке каршы ыксыз башкаруулардын кесепетинен заводдун учурдагы абалы жакшы эмес. Тынымсыз кыскаруулар жумушту тарабынан да, продукция тарабынан да болуп жатат. Шаардан сыртка карата миграция процесси да катуу жүрүүдө. Коррупциялык схемага байланыштуу курч маселени чечүүнү суранабыз. Кубанычева Гүлзада Майлуу суу шаарынын тургуну. Кудай буйрса бул шайлоодон кийин бардык заводко, Майлуу суу эле завод эмес, бардык заводдор боюнча
жана ушул гендер боюнча бүгүнкү күндө иштетилип жаткан гендер боюнча бардык маселелерди карайбыз. Бул биздин планыбызда бар. Дыйкандар өндүргөн продукциясын кайда сатышын билбей жатат. Ушул проблеманы кантип чечип бересиз? Сейитбек Нурлан Шайдан айылы дейт. Муну да караштырабыз. Муну бир адистер менен министрликти иштетебиз. Муну менен пландаштырып шайлоодон кийин отурабыз баары. Хорошо. Шайлоодон кийин реформалар жүрөт. Саясий реформаларды бүтүрүп, андан кийин уже биринчи июнга чейин баардыгын бүтүрөбүз деген планыбыз бар. Жол картабыз боюнча ошо биринчи июнга чейин бүтүшүбүз керек баарын. Андан кийин саясатты унутуп, артка таштап туруп, биз только экономика менен иштешибиз керек. Экономика, айыл чарбасы жана ошо элдин турмушун жакшыртуу менен гана иш алып барабыз. Суроолорду өзүнчө өзүнчө бир папкага. 2004 бери Нокен районунун Масы айылында жер участоктору боюнча тийиштүү документтер даярдалып, трансформацияга берилген. Ушул мезгилге чейин бул маселе чечилбей келе жатат. Бул маселени көзөмөлгө алып, тийиштүү органдарга дайындоо зарыл. Абсабырова Гүлнур дейт. Макул, муну карайбыз. Мен 32 күн иштептирмин. Ошонун 12 күнүн толук кандуу иштедим. Калган 20 күнүн өзүңөр билесиздер, кандай кырдаал менен өттү. Ушул 12 күндүн ичинде ушу 2 жыл 3 жылдан бери басылып жаткан ушу Баткен областы боюнча жана ушу Чүй өрөөнүндөгү трансформация маселелерин чечип бердик. Бул маселеңиздерди да мен кийин карап берем. Жаңы сугат жер өздөштүрүү боюнча Нарын дарыясына Майлы суу дарыясын кошуп, андан Нокен Базар Коргон райондоруна 45 000 гектарга чейин жерди сугат жерге айлантса болот. Бул жерден таза продукцияны өндүрүп, мамлекеттин экономикасын өнүктүрүүгө салым кошот. Ошол себептен жаңы проект түзүп, жана инвестиция тартуу керек. Артыкбаев Абдыразак. Бул боюнча дагы иштер жүрөт. Кудай буйрса, бул боюнча менин маалыматым толук бар. Нокен районунда көйгөйлүү көп маселелер бар. Жылдардан бери чечилбей келе жатат. Алардын бири таза суу маселеси. Негизинен бул маселеге көп жыл болду. Тактап айтканда 2002 жылдан бери көтөрүлүп келет. 2002 жылы Кашка суу проектисин ишке ашыруу үчүн Нокен районунун тургундары тарабынан акча топтолуп берилген. Бирок ушул убакытка чейин жыйынтык чыкпай, эл таза суудан кыйналып келет. Ошол себеп проектини жаңы донорлор аркылуу жаңылап берүүңүздү суранабыз. Макул, карайбыз, Кудай буйрса. Кыргыз нефти газы Нокен районунда болгонуна карабастан Нокен районунун борборуна газ алып келинбеген. Бирок Кочкор Ата шаарчасынан Жалал Абад шаарына чейин газ түтүкчөлөр өткөн. Болгону Нокен районуна газ бөлүнүп берилбеген. Абдыкеримов Максат. Бул боюнча мен өзүм сөзүмдө айттым, муну да карайбыз. Кыргыз нефтигаз ишканасын орустардын Газпрому сатып алам деп аракет кылышууда. Ушул иш кана өлкөбүзгө, элибизге пайда алып келүүдө. Анда эмнеге сатабыз деп жатат. Маматкулов Санжарбек, Кочкор Ата шаары. Туура айтасыз, киреше берип турган мамлекеттик ишканалар эч кимге сатылбаш керек. Жана ошондой эле кен байлыктарыбыз, мамлекетти экономикалык кризистен чыгарып кете турган кен байлыктарыбыз дагы өзүбүз иштетишибиз керек 100%. Мына кечээ күнү мен интернеттен мага жиберишиптир. Бир аксакал эле киши ушу карандай калыпты айтып, ушу элди, жаштарды бузуп атат да. Мына ушундай месторождениени баланча өлкөгө бербейиптир, түкүнчө өлкөгө бербейиптир, бербейди, анан ошого кийин деле бербейет депчи. Мен тескерисинче алар ошол берип атканда мен чырылдап турганмын. Бербейли, өзүбүз иштетели деп. Мына билесиздер аны мына тарыхтан. Көп деле өтө элек, ушу 5-10 жыл өтүп кетти, ашып кетсе. Ошондуктан мындай кирешелүү ишканаларды биз бербейбиз. Таш көмүр шаарынын жашоочусу шаардык депутат Кадыралиева Жамиля. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Таш көмүр шаарынын жалпы жашоочуларынын коммуналдык төлөмдөрүн суу, свет, мусор төлөө жана соц объекттерди куруу боюнча Таш көмүр ГЭСтер каскады аркылуу келишимде көрсөтүлгөн милдеттенмелерди чечүү жолун карап берсеңиз дейт. Макул, Кудай буйрса өтүп калсам, бардыгын жергиликтүү бийликке тапшырма берип чечип беребиз. Кыргыз жеринен өндүрүлгөн баалуу металлдарга 35-40% атайы салык киргизүүгө кандай карайсыз? Артыкбаев Темирлан Масы айылы дейт. Баалуу металлдар боюнча алтын менен күмүшкө лицензия бергенди токтотуп салдым, мораторий киргизип.
Анткени бизге эч кандай ушул алтын казылып аткан жерден салык менен соцфондко төккөндөн башка, анан ошол жана жумушчуларга зарплат бергенден башка бир дагы үлүшүбүз жок. Көп ишканалар бар экен. Булардын баарын Кудай буюрса президенттик шайлоодон кийин бир жай айларында, май, июндарда баарын кыдырып, ар бири менен өзүнчө стол переговорго отуруп, макулдашып, анан чечебиз. Мамлекеттин пайдасы, үлүшү канча болот, аны өзүлөрү менен сүйлөшүп, макулдашып чечебиз. Буга чейинки иштеп аткандарда. Мындан ары андай кендерге лицензия берилбейт. Берсек только өзүбүздүн мамлекеттик ишканага беребиз, 100% өзүбүз иштетебиз. Аган акылыбыз дагы, күчүбүз дагы жетет. Административдик реформа боюнча район областтарды жоёсузбу? Садиров Нурбек Сакалды айылы дейт. Азырынча долбоорудо бар, бирок бая жоюу иш, бар нерсени жок кылып коюш оңой. Кайра куруш өтө оор. Ошондуктан буну бардык саясий реформалар бүткөндөн кийин, анан адистер менен, аксакал, көксакалдар менен отуруп, тажрыйбалуу адамдарды топтоп туруп, баарын карап, анан кеңешебиз. Жергиликтүү бийлик менен дагы баары менен кеңешип чечебиз. Область жоюлсунбу же район жоюлсунбу деген маселе турат. Аны дагы ошол конституциялык кеңешмеде көтөрүп атышат. Бирок мен аны суранып атам, азыр бар нерсени жоюбай кичине карап туралы, анан жети өлчөп биргесели деп. Эң негизгиси жети өлчөп биргешишибиз керек. Барабыз бирок реформага, бирок жети өлчөп биргесебиз. Роза Утумбаеванын экс-президент наамын алышын эл күтүп олтурат. Аны эл шайлаган эмес, ошого сиздин көз карашыңыз. Маразаев М. Карабулак айылы дейт. Бардыгын мыйзам чегинде карашыбыз керек мунун. Биздин райондо мүмкүнчүлүгү чектелген балдар интернаты бар. Ошол интернатты каржылоого жардам бериңиз. Карабеков Калижан Шайдан айылы. Мүмкүнчүлүгү чектелген. Мүмкүнчүлүгүбүз болсо мамлекеттин Кудай буйруп өтүп келип калсак, сөзсүз жардам беребиз. Парламентти, депутаттарды аралаш шайлоого кандай карайсыз? Өлкөбүздө 40тан көп район бар. Ошого 61 мандаттык, 60 партиялык тизме менен депутаттарды шайласак. Зулпиева Айчүрөк, Ленинград айылы. Депутаттарды аралаш шайлоого барабыз деп атабыз. Кудай буйурса 35 бир мандаттуу округтан 55-и партиялык тизме менен деп атабыз. Эсиңиздерде болсо, менин позициям ушу бир мандаттуу эле округ кылсак деген позициям бар болчу. Эл сиздердин дагы өзүңүздөрдүн каалооңуздар дагы ошондой болчу. Бирок бая талкууланып келгенде, конституциялык кеңешмеде 90га жакын ушул академик аксакалдарыбыз бар. Профессор, доктор, кандидат юридических наук, экономических наук, 90га жакын сиздер түз эфирден көрүп атасыздар, конституциялык кеңешме жүрүп атат. Ошол кеңешмеде мындай деген сөз болду. 35 эле депутат болгондо жаштар жана аялдар парламентке келе албай калат деп. Ошондуктан жанакы 55-ин партиялык тизме менен улуксат берели, ошондо жаштар, аялдар дагы парламентке келип аралашып, жаштар тажрыйба топтоп, кийинки кадр болуп даярдалсын деген сунуштарын киргизди. Анан мен деле ошого макул болдум, анткени көпчүлүккө салып, көпчүлүктүн күчүнө салып бир мандаттуу кылып өткөрүп кетсек деле болот эле, бирок азчылык дагы биздин өзүбүздүн элибиз. Биздин өзүбүздүн эле жарандарыбыз. Алардын дагы кызыкчылыгын эске алышыбыз керек болуп турат. Бул эми бая мыйзам менен аныкталат. Мыйзам жазганда дагы жогорку кеңеште талкуу болот. Бир айдын ичинде бая элге дагы талкууга чыгарылат. Ошондо өз оюңуздарды айтсаңыздар, анан көпчүлүктүн оюн эске алып туруп чечсек болот. Атак азыр ошо 35-55 деген проект менен мыйзам жазып атышат долбоор менен. Токой чарбаны реформалоо маселесин чечүүгө жардам бере аласызбы? Султанов Курсанбек Нокен айылы. Токой чарба. Караштырабыз муну. Берилген суроолордун баарын өзүнчө папка кылып, Кочкор атаныкын, өзүнчө Токтогулдукун, өзүнчө Кербендикин, өзүнчө жыйнап атабыз. Мунун баарынан оптималдаштырып туруп, баягы неме кылабыз. Компоновать этип туруп, жыйынтык чыгарабыз сөзсүз. Нокен районунун жашоочуларынын суроолору. Жер участоктарынын трансформациясы. Ар бир үйдө 2-3 үйлөнгөн балдары ата-энеси менен чогуу жашашат.
ошолорго жер участкасын чечип бере аласызбы? Норматив мамыр мас айынан. Трансформация боюнча биз жергиликтүү бийликке укук берип атабыз. Буга чейин Бишкек өкмөт үйү өкмөт өзү алып алганда, анан баягы бюрократия болуп эле, круговорот болуп, айлампа болуп эле 3 жылдап, 4 жылдап, 10 жылдап басылып жаткан документтер бар экен, ошонун баарын казып көтөрүп чыктык өткөндө 10 күндүн ичинде. Анан ошо трансформацияга кол коюп берип, баткен ошо чүйөрөнү боюнча кылып бердик. Анан эми жергиликтүү бийлик дагы бизге өзүбүзгө ошо трансформация боюнча бийлик берилди деп эле сугат жерлерди, баягы айыл чарба продукцияларын ала турган жерлерди трансформация кылып жибербешиңер керек. Жергиликтүү эл менен макулдашып, депутаттар менен макулдашып, элдин өкүлдөрү менен. Андан кийин анан трансформация кылып, кереги жок жер болсо ошол үй салганга участоктарды беришиңер керек. Муну эми мындан ары жергиликтүү бийлик чечип берет. Жер участоктары боюнча. Муну көзөмөлгө алабыз биз. Электроэнергияны 77 тыйынга түшүрүп берүү маселесин чече аласызбы? Карабашев Мирбек Аралайла. Азыр эми кыш мезгили, кыштан чыгалы, ушунча жыл чыдадыңыздар, ушунча жылдан бери. Эми кичине жарым жыл чыдап коюңуздар дагы. Май айларында, июнь айларында бул маселени карай баштайбыз өкмөттө. Кудай буйруп барып калса. Мен Майлысуу шаарынын тургунумун. Мен сизден суранарым, ламповый заводтон жандаттырып дейт. Беришиңизди көптөн көп суранабыз. Аракет кылабыз, Кудай буйрса. Урматтуу Садыр Жапаров, сиз президент болсоңуз, двойной гражданство берсин. Алма Айылы, Раева, Нуркан Султанова. Бул двойной гражданствоны эки өлкө бири-бири менен макулдугун алып туруп, макулдашып туруп анан берсе болот негизи. Эгер биздин көпчүлүк эл ошону кааласа, ошону талап кылса, Россия мамлекети менен деп атасыздар да эми. Алар да макул болсо, анда берсек болот. Буга каршылык жок. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Союз маалында ишке ашпай калган Чыңгыз каналы токтоп калган. Ошону жандантып берсеңиз. Нокен районунан Момбеков, Бүргөндү, Нокен, Масы, Шайдан айыл өкмөттөрү эгин таза суу менен камсыз болот. Сизден өтүнөбүз, Молошев Доорон. Рахмат, эске алабыз. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, сизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Мен Отунчиева Айчүрөк Тыныбековна. Менин кайрылганымдын себеби өзүм Батыр энемин 6 уулум бар. Бирине же иш бербеди, же жер бербеди. Ким келсе жолугушууга кылбай кылган күндөрүм болду. Жолугуша албай кылган күндөрүм болду. Мен сизге өтө ишенич менен үй бүлөм менен колдойбуз. Акыйкат барбы? Менин иним Бишкекте Кызыл Ордодо жашайт эле. Өзү оң жак буту жок, инвалид. Макул, муну эске алабыз. Контролго алып коесуңар. Ассаламу алейкум, Садыр Жапаров. Менин суроом мындай. Кочкор Ата шаарынын балдарынан жакшы иштеген Кыргыз нефтегазына татыктуу президент койсо болбойбу? Кочкор Атанын өзүнөн чыккан жаштардан президент болушун каалайт элек. Нефтегазга дейт. Көрөк үйүндө кровать эмес, кресло болушун каалайт элек. Башка жактан нефтегаз директор. Жалалабаттык эле экен го, мага айтып атышат бул жерде өзүңүздөр. Өзүңүздөрдөн эле экен го. Эми биз эми мындан ары урматтуу эл журт, мындан ары баягы өз балабызды коюп бер, өзүбүздүн айылыбыздан коюп бер деген ушундай трагедиялык ушундай эмеден кетишибиз керек, позициядан. Мен мындан Кудай буйруп өтүп калсам, түндүк менен түштүктү ротация кылып иштетем деген эмем бар. Планы. Мисалы 44 район бар. Акимдерди конкурстук негизде тандап алып,
Andan keyin ошо 44 акимди түндүктүн балдарын түштүккө, түштүктүн балдарын түндүккө аким кылып коебуз. Анткени эмне үчүн дегенде акыркы мына 10 жылда мен көп аралап жүрүп көрдүм. Айыл өкмөттөрдү дагы ооба. Аралап жүрүп көрдүм. Мисалы, бир районго өзүңөрдүн балаңарды аким кылып коюп алат экенсиңер, кат жиберет экенсиңер, миңдеген колду топтоп туруп, ушул баланы коюп бер бизге деп. Ал келип туруп алып, өзүнүн бир узкий круг туугандарын чогултуп алып, жер алганда ошолор, тендер утканда ошолор, байыганда ошолор, карапайым калк мындай бөлүнүп четте калып калып атат да. Ошон үчүн ажырым пайда болуп атат бийликтегилер менен карапайым калктын ортосунда. Башка түндүктөн келип ушу районуңуздарга иштесе, ал эч качан андай мафиялык структураны түзүп ала албайт. Эл менен иштегенге туура келет. Карапайымы менен дагы, байы менен, кедейи менен дагы. Мына ушундай ротацияларды жасайбыз. Саламатсызбы? Биз Ташкөмүр шаарынын тургундарынын атынан Ташкөмүр шаарында жумуш жок, завод, фабрикалар жабылып калган. Ушуларды ишке киргизип, карапайым элди жумуш менен камсыз кылууңузду суранабыз. Свет кымбат, орто окуу жайларында контракттар кымбат. Кредиттердин пайызы өтө эле жогору, элдер төлөй албай кыйналышып жатышат. Сизди колдойбуз, үмүтүбүз чоң, рахмат дейт. Кредиттер боюнча, бул фабрикалар боюнча биз дагы караштыралы кийин. Кредиттер боюнча мына 100 000 сом алганга чейинки кредиттерди мен өкмөттө иштеп турганда 3 айлык пайызын жаап бердик, өкмөт тараптан жардам бердик. Мына азыр ошол алып атасыздар. Декабрь, январь, февраль айларыныкын жаап бердик. Болгон өкмөттүн күчү жеткен акчабыз ошол болду. Андан көп болсо, андан жогоркуларын деле жаап берет элек. Керек болсо ошол кредиттердин бардыгын толугу менен жаап салсак деле болот эле, бирок өкмөттүн ага күчү жетпейт экен. Өзүңүздөр билесиздер. Бюджет тартыш, мамлекет кыйналып турган убакыт. Кудай буйруп, тынчтык болсо, стабилдүүлүк болсо, экономикабызды көтөрүп алсак, бай мамлекеттердин арасына кошулсак, биз деле ошо кредиттердин баарын жаап берип салганга мүмкүнчүлүгүбүз жетсе гана. Бирок азыр бүгүн жетпей турат. Балким 4-5 жылдан кийин жетип калышыбыз мүмкүн. Эгер тынчтык болуп, эл колдоп турсаңыздар. Рахмат. Садыр Нуркожоевич, анда мындай кылсак, жана өзүңүз айткандай, элдин дагы талабы ушундай болуп атат. Сиз менен түзмө-түз жанагы кагаз бетине жазалбай калган суроолор болсо, ушундай микрофон сунсак, туугандар туура түшүнөсүздөр, бир 4-5 инсанга азыр микрофон берсек, калуучулар ушул микрофонду өзүңүздөрдүн суроо көйгөйлөрүңүздөр болсо айта алсаңыздар. Мына азыр Садыр Нуркожоевич өзү мүмкүнчүлүк берсе, ошондой кылалы. Себеп дегенде туугандар 5-6 инсандан ашык инсанга бере албайбыз. Себеп дегенде ушундай эле силерге окшогон эл Садыр Жапаровду Жалал Абад шаарында дагы күтүп олтурат. Ошондуктан микрофон узатсак, мүмкүн болсо ошол жактан эле жакшы бир кыска нуска кылып эле суроолорду, өзүңүздөрдүн жакшы бир көйгөйлөрүңүздөрдү айтсаңыздар. Анан кийин келиңиздер. Микрофон. Assalamu alaikum Sadır Nurkожоевич. Алейкум ассалам. Нолкен элине куш келипсиз. Нолкен элинде бакыт таалай алып келет деп үмүттө отурабыз. Нолкендиктер сизди колдойт. Мен Арал айыл өкмөтүнөн болом. Нолкен районуна караштуу. 2011 жылы бизге жайыттеп 4000 гектар жер берген. Рай администрация. Ошол жерге бизге инвестиция тартып семен завод курдук эле. Инвестиция тартканбыз. Ошол жерден бизге жылына 1 миллион бюджетке пул түшөт эле. Ошону азыр рай администрация биздин токтомду жокко чыгарып, сотко берип, жайытыбызды талашып атат. Үмүтүбүз чоң, ушуга жардам бериңиз. Бизди кыйнашып атат. Инвестициябызды тартып алып атышат, мародерлук кылып.
Azı sotko verip bizdin özleri vergen toktogumdu jokko çıgaram dep жүгүрүп жүрүшөт шакирдер. Ал завод менчикпи же ошо өкмөткө караштуу? Менчик. Менчик, э? Биз территориядан бергенбиз. Завод курулган. İşte atabı bugün. 150 ayına 150 ming pul töktü sağlık katlarına. Bugün iştep turabı? İştep atat uje. Бирок акчаны азыр башка жака буруу беришти. Бизге түшпөй калды. Макул, териштирип беребиз. Пакетти бердик, сиздин колуңузда азыр балдарга бердик. Макул, териштирип беребиз. Урматтуу Садыр балам, sen биздин ушу Ноокенин району Кочкор шаарына куш келипсиз. Сизге узак өмүр, чын денсоолук, кажыбас кайрат. Sizdey uldu bizge asmandan Kudayım bir Allah Taala'm mına eldin peşindesine asmandan çıkınday düşüp geldiniz. Emi sizdin tartkan azaplarınız menen başka başımızdan ötken kuguntuklardan barından özümüz kavarımız var. Hiç vakta Allah koldaсын, sınban, kayratı olun. Sizge çın densoğluk, ömrünüz uzun densoğluk çın bolup, yüzünüz yarık, nartanız barat bolup, Kırgızstan'dın gelecek üçün aldığa cıldırıp Kırgızstan'da, aldыңkı өлkөлөрдөн kılıp, uşu ömür boyu acı boluşka, tatıklı boluşumuzda tilekleşmiz. Men sakaldı aylı. Rahmat atar. Yok, toktaptım men matematikta şübeytirim sözümde. Sakaldı aylınan Musayeva Ciparkam'ın Matsak Musa Dikan Çarvası'nın töreyim bolu işte. Emi sizge, kança köngörgö. Et kaçan sizlerge kız sanağınдар pes bolsun, sizlerge kara sanağınдар jer menen jaksan bolsun. Allah'ım sizlerdi kol bolsun, sizlerge karışı bolgondor et kaçan oң bolsun balam. İşinizge iyilik. Alga. Emi men ayta turgan sözüm var. Hazır, toktap tur. Men ayta turgan sözüm var. Bizdin Madımar, Bektir Asanov, janağı uşulары бар берген. Başka kandidatlardı neme kıldı? Toskolduk kılıp atat. Jamandamay жоқ. Bular жоқ emi. Bulardı men ayta turganım. Uyanıp, Her bir kandidat Kırgızdın oğlu. Kırgızdın tatıklı oğlu. Emi, bularga uyat. Uşulardı erken söylegen balдар. Her bir kandidat tatıklı oğlu. Apa, ayna kıldanız anı. Rahmat. Rası. Onlar. Раз, 1-2-3. Mikrofon işlep koşun. Knopkasını jandırıp alыңыз. Раз, 1-2-3. Tuğanlar, emi sizler köpsüzdür. Muna Koçkaratan Nooken bazar korgan maylısulan gelip otasızlar. Uşul jeredagi biraz özünüzdün madaniyattılığınızды, birimdi ekeninizni biraz көрсөтпөйлү be? Har biringizlerge bere almayız, anı bilesizler. Bирок бул жерден biri ortadan naraqtan bereli tuğanlar. Bir-birinizni koldoyla. Geliniz aksakal. Assalamu alaikum. Sadım Nurko'yç. Ben Koçkaratan şaharının turgunu Şereliyev Kadirek. Bizde Жаллабат ушул
да Жалал Абад маданият жолу мына ел азыр бул жерде аябай бакырып айтып атат. Ушу жол көйгөйү бизди азап чектирди да. Бул 2010 жылы бүтө турган жол мына 10 жылдан кийин азыр кыймылдап бул дагы сапасыз болуп жатат. Өткөн быйылкы жылы январь айында жол министри теледен чыгып Кочкор Атадан Жалал Абадка чейин 4 катар автожол болот дедиле, азыр 2 катары да сапасыз болуп жатат. Эл өтө кыйналып, мына сиз да көрдүңүз жол азабын. Кыргыздар айтат го, жол азабы, көр азабы деп. Биз ушул маданияттан Жалал Абадка жеткиче 2 саат убактыбызды кетирип, канча кыйынчылык азап тозоктор чегип атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, биз Кочкор Ата шаарынын тургуну катары мен биздин Кочкор Ата шаары 2018 жылы экономикалык мына өкмөт чоң конкурс жарыялаган экономикалык өнүктүрүү боюнча биз ошо атайын өнүктүрүү планы иштеп чыкканбыз 5 жылга. Анан биз мына Кочкор Атанын мына жогорку зонасынан промзона ушу бизнестерди алып келгенге промзона жазылганда планыбызда. Ушул жактан 200 гектар Кочкор Ата Токой чарбасынан трансформация кылынып, анан мындай этаждуу үйлөрдү салып жаштарга ушул маселесин дагы чечилбей турат. Ушуга көңүл буруп койсоңуз. Үчүнчү маселем, биздин Нокен айыл өкмөтү суунун каналдын эң акыркы жагы. Илгери биздин Дөмазар деген участкабызда кичине бассейн курулган эле Союз маалында. Ошол белгилеп курулуп, бузулуп жок болуп кетти. Ошол жерге БСИР курганга жардам көрсөтсөңүз. Себебинен да ал жерден суу келсе, биздин Кочкор Ата менен Нокен айыл өкмөтү суга суу менен камсыз болот. Акыркы менин эмем Кыргыз Республикасынын бюджетине мына түшө турган бюджеттик пополнение деп айтсак да болот. Бул биздин мына коңшу турган Өзбек Республикасынан биздин Кыргызстанга чыккан мигранттар. Булар келет 2 айга деп бизде мыйзам чегинде алыгы учетко тургандан кийин калган иштеп тапкан акчаларын коррупционный схема менен ала тургандар алып атат. Ошону Жалал Абад, Баткен, Ош областтарына миграциянын ушул бөлүмдөрүн ачып, келген мигранттар иштегенде салык төлөп, канчалаган биздин кирешебиз киргизе турган иш-чараны иштеп чыксаңар болот. Ушуну мен сизге сунуштуруп кетем. Сизге ийгилик. Биз Нокен базары кургон Ташкөмүр эли референдумда президенттик башкарууну колдойбуз. Ошону менен катар сизге ден соолук, сизди президенттик шайлоого барыбыз добушубуз беребиз. Алга. Рахмат. Кочкор Ата жаштары дагы бир сөйлөп. Разы, Берекич. Ассаламу алейкум, Садыр Нуркожоевич. Мен Турдалиев Урмат, Кочкор Ата шаарынын тургунумун. 20 жылдан бери Кыргыз-Нефтегазда иштейм. Мен айтайын дегеним сизге калоо. Биз Кочкор Ата жаштары сизди чын жүрөгүбүздөн, жан дүйнөбүз менен колдойбуз. Сиздин саясатыңызды колдойбуз. Анан көйгөйлөрүбүздү кагаз түрүндө кайрылганбыз, аны сизди карашыңызга сөзсүз ишенебиз, карайт деп ишенебиз. Кочкор Ата колдойбузбу? Колдойбуз. Boldu. Sabır kılalım. Gelinizler. Gelin sakal. Assalamu aleykum, hurmatlı Sadır Nurkojоевич bolam. Aleyküm assalam. Assalamu aleykum, hurmatlı menerde şaylovchilar.
Бүгінгі hazırғы біздің проблема қағылып кетейін, мана сұрау беріп отқандар, өз проблемаларды айтып отқандар. Біздің негізгі hazır проблемамыз Sadır'ды şaylап alı şaylanıp кетейіндер. Alıp başını qoğrutup, әлі шайланбай тұрып, қаншадан қанша жүкті желкесіге жүктеп проблеманы. Alıp başını tegeretişti, keregi жоқ айланып кетейіндер. Şaylap alaylık. Bu nerse, onlarga barıp oturup alğandan keyin жақсынақай болып, өкілілердің жөнесігір, ошырды мизам чегінде чечіп, бере тұрған дәрежеге жеткеріп қойайлықпын айланып кетейіндер. Анан кейін айланып кетейін Садыр. Ана бұл жерде мен достық айлы өкіметінің ошырды ақсақалдар кеңесіне мүшесі боламын. Ана бұл жерде Aral'дағы nimeler айтып отыр, біздің территориядағы семей заводы жөнінде болып отыр. Şunu şu yerге көтеріп келіш керек мені. Bu mesele biz менен келішпейді, seni aldığından keyin, Xudo қаласа барбайлық bu жерге шайланғаннан keyin, тынчып алғаннан keyin, ana bu meseleleri көріп бересің. Bu territoriyamızda, bunda 100 çakırım narında тұрады. Aral қаяқта, достық айыл өкіметі қайырда тұрады. Ерден ата-бабамыздан бері biz territoriya болып келген. Aynen кетейін, bana şunda el jurt қағылайындар, дағы сенберен жолығы жатарындар, азыр бұны шайлап алышты ойлайлық, хата бұғауызды берейлік, Құдайдан бұға ақ жол тірейлік. Я Раббыл Аламин, келгілі, ақсақалдар, алақаныңарды жайғыла, açık atmaz basты тұрамыз. Aynen кетейіндер, 30 жылдан бергі бұрақ мейбамызды көріп отасыған, саңат аяғын тұрамыз айналайын, Садыр. Bizde olsa senin programın canmadan, seni körgen günün canmadan bizge. O için seni de vatamız. Kündügen namazımda yap, dua patika kılıp vatamız. Birinciden, aynen. Sen ömrü uzakmasın. Ömrümen tıç bol. Aslan belesinden, yer belesinden, türlü bele opatlardan, camandığından, Kuday Teala'mızı seni asrasın. Seni Allah Teala şu yerde aksakallar, din yakınları, amanatka taptırdık seni. Seni biz şaylayımız, daim tazacır. Allah'ta, Kuda kalasa sen, düvelikte, ömrüne kalacak prezident oluşuna biz dilekleş budaylar gidelim. Amin, Rahmat oğanlar, şartқа байланышты, урматтуу oğanlar, барыңыздар, түшүнүп турасыздар. Дагы бир жолу берип колдоп жатканыбызды Садыр Жапаровдун командасы бар бекен? Садыр Жапаровду президент катары көргөндөр бар бекен? Садыр! 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 Рахмат туғандар, hanımefendiye келіңіздер. Бата менен эл көгөрөт, жаңгыр менен жер көгөрөт деп илгетилен Кыргызда кеп бар. Эми урматтуу туғандар, бата берүү үчүн урматтуу ажа атабыз чакырып коелу Абдисаматов Элдияр кары келиңиз. Мүмкүн болсо сахнага чыгып, өзүңүздүн бир жакшы дуаңызды, ак батаңызды берип койсоңуздар. Qana kelingizlar tuğanlar, bata berip jadat. Bismillah. Hurmatli agaylarning tuğanlar, assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar. Shu shartdan foydalanib bir ikki oz kichkina so'z so'ylab ketmasak, bizning ichimiz jarilib qoladi o'xshaydi. Hurmatli agayim bir tuğan, Alloh taolo bardığımıza bereke versin. Menda bir ikki masala bor edi. Shu ikki masalani bir hikoya bilan boshlasam, kichkina quloq solib qo'yasizlar, ana pata qilsam. Bir hikoyada bardığıma ruqqansınlar. Bunu bilesinger, köp moldakeler aytat, bardığı kulak salgan, köp damlara aytып ötken, bırak oşunluğun mani bergende bugün köngül buraya kalağız. Bu hikaye Harun-ur Raşid doğrundağı padişah doğrunda aytıp gelgen. Harun-ur Raşid şunday bir padişah olgan, elinin hizmetin kılatırgan, elini adiletlik menen başkargan, elinin göğünen daim kızıkçılığının üstün koygan. Kaliverse özünden kalkalıp, elge dayınlavastan bir eldin arasından çıkıp, elim kanday olutat, niye olutat kende göğüp jerde aylangan insan. Bir günlük günlerden birinde Harun-ur Raşid elde aylanıp жүрсе, bir aksakal muysafit adam,
сақал қойған, жашынақай келішкен, қарып, жашы бір қанша қорып қалған ақсақал көчет отырғызып жатқанбыз. Хорун Рашид жана ақсақалды көріп тұрып, бір тамашалашып қойын бағамменен деп, жашыңыз бір жашқа жетіп қалыптыр. Шунча даража олып қалыпсыз, bu көчет отырғызып атасыз, bu көчеттің мөмесінен сізге тиер екен, тибе екен деп тамашалашат екен. Ақылман ақсақал шундай қарап падишаға, падишахым, biz şu yaşqa çeyin, bizden murdungu salaftar, bizden murdungu ata-babalarımızın egip gelgen köçetlerin mömölerinden jep, oşundan dam tartıp, biz bugün şu yaşqa jettik, şunday gün gördük. Men bu köçette oturguzuştan maksat, bu köçetin mömösün jebesem dağı, menden keyinki muğundarım, ballarım kalıp durup, oşu bizden ata-babalarımız oturup ketken dep, bizge rahmat aytıp, salavat aytıp durup, paydası tiyeken dep, gelecek muğunga kaltırıp egipke totam dep жооп берген екен. Harun Raşid ақсақалдың sözüne tam berip, tamaşalaşkanına atin kılıp, bir kaltada altındı çıkarıp durup ақсақалға şunday uzatıptır. Ақсақал dağı danışman da, kaltadağı altında altırdağı padişam, Allah'ın keremetini qarana. Siz hazırla tamaşalatasız mı, geçimde aytatasız mı, mömeni kaçan faydasını görüp dediniz hele, Allah verem dese, köçetim eli calbırak çıkarmazlar durup birinci mömesini aldım da gereken. Padişah dağı tam verip durup, ikincisini uzatıp durup, ikinci kaltasın. Cenab-ı danışman dağı karap durup, padişah, Allah'ın çevirdiğin dağı tam versek bulup, Eldin bardığı mömö egip bir yılda bir mertten zorga mömö alam dese, men köçetim kök çıkarbay tugar turup, men iki jolu mömö alırdım der gereken. Harun Raşid indiye almasdan, kayra bu adamdın aslında tursam köp, nime olup kalatken dep uyalganına sekin basıp etken eken. Bu hikayada mineni aytmakçımın urmatlı bir tuğan. Nerede atalarımız oturat, apalarımız oturat, ağalarımız oturat, doktorlar var, tabipler var, organ işlegen adamlar var. Men aytarım urmatlı bir tuğan, bugün akıl tarazasına salaylıkça, biz gelecek muğun üçün ne kılıp ketotağız? Bizden jamancari özü deyle mamleket kılış gerek, hükümet kılış gerek derbesinden oşonday aksakalday olup, kichine olsa dağı Sadır Nurgojevичқа, buların komandasına biriyle bu kişiden talap olmasdan bizden hareket kılaylık, birimdik bolup gelecek muğun için bir nese kaltırganı. Ömürbek Çirkeş üçke okşap, sözüm kapalbasa kapalasınlar, çiçalavastan pensiyaga çıkan adam yaşlarga orun berip, bugün doktorga varsan kança veresin, men senin qarayım, gel, ne kemçiliğiniz var, kanday darı bereyin deytirgan, organdan adamına qaratırgan bolsa, tekebir bolbostan, kichine olsa dağı kichik beyildi olup, bir tuğanım menden kanday jardan bereyt deytirgan, vaqt geldi urmatlı bir tuğan. Fergana kanalı hükümetin je teknikası menen bolgan emes, elin hizmeti menen kurulgan. Bugün gelecek baldarızga mınдай akıl salınçı, hazır baldarızı jetelep çıksak bir oyunu toturgan jeri jok. Oşon üçün urmatlı agayın bir tuğan, meni suranıp keteri jerim. Aksakaldarga dağı, jaşlarыбызга dağı, ayalдарыбызга dağı, apakeleriybizge dağı, bardıq muğundarыбызга gelecek özlü kichine salımı boluş üçün, mamleketi örkündeş üçün, dünya degen, baylık degen kimdin arkasından alıp ketmeytar. Kichine olsa payda kaltırıp, elibizge bir hizmet kılatıran vaxtımız geldi okşayıp, biz dağı şunu at salsak mı dep ümitteniyorum. Sadıraga Nurgojevич sizge aytar sözüm bir soran için, jana başında hikaye aytkanыбыздай, oşo Harun Raşid'dey bolguday, gelecekte bir eldin kaygısına özünüz bir prosedurada jana kapasının arkasına turganda bir söz ayttınız ele. El gerek bolsa, men kalpçı olsam, men tura emes bolsam el aytsın dediniz ele. Elimle sizin turalığınız üçün şunça el koldap turar. Biroq özünüz aytkanday, eldin bugün işeleme, prokuraturaga, SMB'sine, hükümetine, başka jetekçilerge hiç kanday işenişi kalmadı. Eldin işenişi bugün kichine olsa dağı sizde ümitlenip turar. Mında aytkanda karangı ünkürdün içinde, kapkarangıda el kayerge bararın birbey turgan jerde
bir kichkene nurdun şoolası görünüp kaldı. Oşo şoolardın arkasından kadam basıp atar. Oşo nur Kuday verse siz boluşuңuzга ümitlenip kalabız. Allah sizge ommat versin, bereke versin. Janağı Kamçıbek Kıdırşaевичтин aytkan bir sözü jakty эле мага. Интервью берип атканда Чубак ажы туурасында сөз баштаганда Allah rahmat kılsın alımыбызды Чубак ажыке дагы şu Мекенчил партиясында şu менен чогуу жүрсөңүз биз колдойбуз деп аттанган экен. Ошондой алымдарды жаныңызга bir кеңешчи кылсаңыз. Kamçıbek Kıdırşaевичтин дагы bir aytkan sözü var. Nemet acı oşuğun dostlarız deyip söylep ketti. Alımdardı dost degen insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisine aytadi. Aleykum bi mucalasetil ulemai ve istima'ul kelamil hukamai. Alımdardı özüңөрgө dost tutkula, danışmandardın sözünü ukkula. Sebebi Allah Taala karayıp kalgan jürökкө nur beret. Жаңгырдын суусу менен өлүп калган жерде тирилтиргендей дейт. Аллахым ошондой инсандарды, данышмандарды колдоп, астынан ошолордон bir үгүт алып, келечекке аракет кылсаңыз, Кудай кааласа мамлекетибиз сиз себебинен берекаттан берген болсун. Аллах Таала bir дуа кылайлык элибиз, жаңгыр менен жер көгөт, дуа менен эл көгөрөт дегендей кол ачып bir пата кылып коелук. Амин. Ya Rabbi, Allah'ım жараткан эгем, бүгүн биз bir пенде күнөөкөрбүз. Biz şu hatalarımız için Allah şunday bir sınavlardı bir otasın. Jaratkan egem bizden jalpı elimizden günahlarını özün geçirgen. Kelecekte Allah'ın mamleketi özge tınçılık vergen. Aksakallarımızın duası öte turgan. Apalarımızın duası kabul bola turgan. Eneler özge daima perzentimde can kuyduğuna turgan. Jaşlar bolsa ata enelerinin kızmatın kılıp, aksakaldı hurmatlap, içinesini sıylaytırgan mamleket kılıştık Allah nasip ettin. Uşunday kıyınçılık mamlekette elim dep, jurtum dep, mamleketin kıyınçılığını başına alıp, özünün densoluğuna karabay, ötken insanların akvalına karabay, atka minip durgan ağabızga Kuday Taala atka mingen degende bul attağı janagындай taptalgan, ulaka teң, semiz at emes. Bugün jaş bolsa dagı keybir insanlar kanın sorup, içindeki kuvvatın sorup, taykandap turgan zorga attın üstünde turat. Kezi gelse bu attın üstüne çıkış emez, attı jelkesine götüre turgan akvalda turat. Allah'ım şunday egerdin üstünde turup, eldi başkarışka Allah Taala sizge kuch kuvat versin. Birinci en ulu Allah'ım rızkı, den soluğunuz Allah çın kılsın. Ömrünüzü uzun kılsın. Düşmanların aldığında sözünüz daim ötümdü kılsın. Yüzünüzü jarık kılsın. Elimde, jurtumda kılgan hizmetiniz için Allah'ım özü koldosun. Allah'ım özü koldosun. Hızır aleyhisselam canınızda yoldaş bolup özü yoldaşlıkka nasip etsin. Amin. Allahu Ekber. Amin. Allahu Ekber. Hurmatlı toğanlar, mikrofon biraz beriniz. Sadır Nurkожоевич, eğer ruhsat verseniz, hem hazır 21. kılım Jaşlar sosyete doldurat, mümkün olsa ошол zaman bakça bir selfie kılıp koysak, sizin komandanız memur gerekti. Mına ошол fonda mümkün olsa gelip biresi. Mına ardaklı tuğanlar, bugün Koçkarataş şahrında Sadır Nurkожоевич el menen joluguşu oldurak. Sadır Nurkожоевичтин komandası var mı ken?